Программабызды улантабыз. Бизде бүгүн конокто өзгөчө инсандар бар, өзгөчө конокторубуз бар. Булар өзгөчө үй бүлө десек дагы жаңылышпайбыз. Дүйнө чемпионатында шахмат сүйүүчүлөр арасындагы экинчи орундун ээси Исламбек Байсынов жана ошондой эле Нуриза Оторбаева бизде ошо Кыргызстандагы чемпионка, ошондой эле кичинекей бөбөгөз Бактыгүлдөр бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кутмандыктарыңыздар менен. Биз сиздерди көрүүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сүйүнүп атабыз. Ооба, ушундай өзгөчө үй бүлө экенсиздер, экөөңүздөр тең. Үй бүлөңүздөр менен шахмат ойнойт экенсиздер. Бөбөгөз дагы үйрөнүп атабы акырдан? Акырдан азыр 3кө чыга элек, бирок тизгенди үйрөнүп калды. Тизгенди билет. Албетте, экөөңүздөр шахмат ойноп отурсаңыздар жакшы экен. Эжеке, байке айтсаңыздар, сиздер кантип таанышып калдыңыздар эле, негизи же кандай болду эле негизи таанышууңуздар? Баягы сүйлөшүп кеттик, аябай кызыктуу болуп кетти. Биз 2007-жылы Кыргыз Республикасынын ошо 5-спартакиадасы деп коет, ошо Скөлдө өткөн, ошо түптө Скөлдө ошо шахматтан мен да шахмат ойноп, Нуриса да шахмат ойноп, анан ошол жерде эле бири-бирибизди таанышып эле, ошол бойдон эле кол кармашып эле, андан ары эле кетип калдык. Таанышып турбайсыздарбы? Шахмат ойноп атып таанышкан турбайсыздарбы? Кантип ойноп. таанышып калдыңыздар? Баягы дал келип калып, чогуу ойноп калып таанышып калдыңыздарбы? Же балким өзүнчө ойноп атып, сиз улам көз кырыңызды салып, кандай болду? Биздин командада эле ошо Нуриза деп мен мурда эле угуп жүрчүмүн, жакшы ойнойдун кыз бар деп. Анан мен баягы командадагы эркектер арасында өзүнчө, кыздар арасында өзүнчө командадан Нуриса бизди негизи Скөлдө ошо кыздарыбыз көтөрүп кетти да, ошо биздин командан биз ошондо 3-месте алганбыз. Анан абдан келечегинде жакшы шахматчы болот экен, ушуга бир машык туруучу болоюн деп азыркы күнгө чейин машык туруучу болуп калдым мен. Ошондой максатта Ошондой максатта болуп эле. Эми ошондо анда 1-курстун анда мындай эле окуучум катары эле, анан кийин карасам эле уже 3-4 курс болуп баягы анан ары ойлондум, бери ойлондум дагы айттым. Бир күндө ушунча болгон соң эми бир отоло эле андан ары эле түбөлүктүү машык туруучу болайын. Жакшы экен. Эжеке, айтыңызчы, канча жыл болду негизи эле алектен кийин ойногонуңузга? Канча жаштан баштап ойноп баштадыңыз эле шахмат? Мен шахматты негизинен 13 жашта баштагам. Бул шахматта кеч башталуу болуп эсептелинет. Азыр 4-5 жаштан баштайт балдарчы. 13 жаштан ушу азыр 13-14 жыл болуп калды ойногонума. 2 жылдайын ошо 13 жашта баштагандан кийин 2 жылдайын ошо аябай кызыгуу болуп, анан 16 жашка чейин, 18 жашка чейин баягы Кыргызстан чемпиону болуп өспүрүмдөр арасында, ошондон ары ошо аябай кызыгуум күчөп машыгып кеткем да шахмат менен. Экөөңүздөр ойносоңуздар кимиңиздер жеңесиздер азыр? Устатынан шакирт өтөт дечи. Эми Нуриса экөөбүздүкү өзүбүздүн жумуштарыбызга жараша эле. Мисалы мына жаңы жыл өткөндө атайын мелдештик, жаңы жылга алтын алып бересиң дегенде аябай катып жүргөн акчам бар болчу. Аябай алып бергим келбей, аябай тырыштым, бирок утулуп калдым дагы, майла жок алып бергенге туура келип калды да. Демек жакшы турбайбы сиздин жакшы эмелерди коюп турбайсызбы азыр? Кызыктыруучу байгелер жакшы. Анан өзүмө керектүү учурда баягы өзүм эме кылам, өзүм бирок ошол алтынды алып бергенге аябай аракет кылдым эле, майла жок утулдум. 3-2 менен 5 партия ойногонбуз. 2-2 болдук, анан финалда уттуруп жиберип, эми айла жок жаңы жылга алтын алып бермей болуп калдым. Сизге бир нерсе керек болгондо сиз утасыз, сизге керек болгондо сиз утасыз. Ошондой болуп жараша болуп атат. Эң узак убакыт канча убакытка чейин ойнодуңуздар эле? Эң узак убакыт биздики 3,5 саатка чейин созулган болду ойын. 3,5 саатка чейин. А негизи мындай шахматта, чемпионаттарда 6 саатка чейин созулат оюнду. Анан ойлошот экен, баягы бат эле бүтөт, жок, убакыт менен 6 саатка чейин созулат. Ушу мен өзүм шахмат такыр ойнобойм да. Анан кийин мындай ойногондорду карап алып эле тияка жиберип, анан бул жака жүрүп, тигил жака жүрүп атышып эле, анан кийин катуу ойлоно беришет да. Ошондо эмнени ойлоносуздар? Шахмат менен бул жашоо окшош эле. Шахматтан дагы бир жерден эле кичине эле ката кетирсең эле оңдоп кетиш оор болуп калат. Ошон үчүн башынан эгерде түз ойноп, түз жакшы дебют деп коет, жашоодо да ошондой го. Башында эле түз жакшы түз жүрсөң дегенде аягына чейин эле. Жеңин баягы буттан чалынбагандай дегендей, шахматта деле ошол. Анан мындай жүрсө кандай, бул жерде варианттар көп да. Компьютер мисалы бир нече миңдеген жүрүштөрдү 1 секундта ойлойт. Адам баласы болсо бир 30-40 жүрүшкө чейин алдын ала ойлойт. Жашоодо деле ошол, баягы бул токтоолукка жана расчет алганга үйрөтөт жашоодо деле. Логиканы тактыкка үйрөтөт.
негизи сонун бир тамашаны эстеп кеттим шахмат тууралуу. Кайсыл учурда ат отуруп алып басат деген бир жакшы тамашаны мен бир досум айтып калчу да. Анан кийин аябай логикалык суроо болду, ойлонуп атабыз, анан бирөө деген айтып калды. Шахматта деген ат отуруп алып жүрө берет депчи. Анан кийин азыр ошо эстеп атпайбы. Негизи азыр Нияз экөөбүз тең бир аз аксайбыз бул жактан. Ошондуктан сиздерден мындай бир аз суранып кетсек, кантип баштайсыздар, келиңиздер. Кимиңиздер ак болосуздар, кимиңиздер кара болосуздар. Баштаганда биз адегенде кол алышабыз, оюн башталышында. Мен дайыма ошо ачык дебюттарды жакшы көрөм. Өзүм жана КТРК спорттон сабак берем, күндө кечинде саат 8-де болуп турат бизде дагы. Анан ошо ачык дебюттарды ойнойбуз, көбүнчөсү үй бүлөбүз менен. Келиңиз, мен сиз үчүн болом. Мен байке үчүн. Бул королдун астынан баштаган ачык дебют деп эсептелинет да. Бири-бириңиздерге жолдос. Тескерисинче биз көрүп жүрөбүз, ушул падышаны болушунча катканга аракет кылышат го. Бул эң башкы фигура болуп эсептелинет да, башында жашыруун жерде турат да, рокировка деп коет. Андан кийин оюн аягында чыгат да бул корольчу. Анткени баардыгы уже фигуралар азайганда мат коюу эме болот да. Оорураак болуп калат да ошондо. Негизи эле сиздерге канча убакыт жетиштүү болот? Бизге эгерде блиц Сизге ойносок, мисалы байке. блиц ойносок, мисалы экөөбүз блиц деп коечу саат менен 1 мүнөттөн кой ойнойбуз. Мага 1 мүнөт, Нурисага 1 мүнөт. 1 мүнөт, ошо 2 мүнөттүн ичинде же бирөөбүздүн убактыбызча, же бири-бирибизге шах жана мат коюп, ошо менен оюн бүтөт да. Демек 1 мүнөт жетиштүү болот 1 мүнөттө жетиштүү болот эң. Биз азыр Нуриза экөөбүз италиялык партияны ойнодук. Итальянский партия деп коебуз, ошо ачык дебюттарына кирет. Жакшы, сиз үчүн эң ушундай кыйынчылык туудурган атаандашыңыз ким болду эле? Мага Жеңебизден баштап. Жеке жооп бере беребиз. Негизи эң оор атаандашы бул Кыргызстандын ичинде көп эле шахматчылар бар, жакшы эле, бирок өзгөчө бул чемпионат мира, дүйнө чемпионатында ошо жанагы күмүш медаль үчүн болгону аябай катуу болгон акыркы оюнумда. Сиз утканыңыздар алтын медаль утулган. Жок, биздики ошондой болуп калды. Баягы упайларыбыз тең, бирок шахматта коэффициент деп коет, баягы мында кошумча көрсөткүчтөр бар. Ошол боюнча мен экинчи болдум. Бирок биринчи оюнга кечигип барып калдык да, самолеттон кечигип барып калдык. Анткени Грециянын остров Кос деген бар экен. Ал арал абдан эме экен да. Только баягы самолет менен барыш керек. Машина жол жок. Кечигип биринчи оюнду баягы поражение менен баштап калдык. Жолсу балким алтын деле алып келмекпиз. Ошол оюнда болду ошо. Баарды калды да. Жакшы, баарды калды да. Бул биринчи жана акыркысы эмес да. Эмкиде алтын алып келесиз буйруса. Анан сиздерге мындай суроо, ушул кызыңыздар Бактыгүл ушундай шахматчы болом десе, сиздердин көз карашыңыздар кандай болот? Биз колдойбуз. Колдойбуз. Анткени Пайдасы өз азырта деле шахматка абдан кызыгат. Анткени үйдө дагы ошо күнү түнү шахмат, сүйлөгөнүбүз деле шахмат, отурганыбыз деле шахмат болот. Анан бала деле ошого эме болуп калат экен. Айтпайсыздарбы? Пол деле шахматтын түрүндө, бойлор деле дебейсиздер. Жердин баары чачылы шахмат, ошо үйүбүз ошо бир да, зал менен үйүбүз бир эле. Анан ошо шахматта тыйы комната ташып барат. Туура да, сиздерди көрөт, ойногонуңуздарды көнөт ага дагы. Негизи эми жакшы болот, пайдасы көп да. Машыктыруучулардын балдары чемпион болчу эле негизи бул спортточу. Андыктан буйруса келечеги кең бактылуу кыздардан болсун, Бактыгүл дагы ушундай чемпионка болсун, кыргыз эли сыймыктанган кыздардан болсун. Сиздерге болсо рахмат, келип ушундай жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жеңиштердин ичинде жүрүңүздөр. Келип туруңуздар, бактылуу болуңуздар.